Мен өзім билим тармагында иштеген үчүн Ош шаарындагы мугалимдердин көйгөйү жана ошолордун суранычтары боюнча айтып кетейин дегеним. Мектептерде азыркы учурда абдан мамлекет тарабынан жакшы көңүл бурулуп атат. Убагында бир мелди дагы сатып алчу элек, азыр мамлекет тарабынан бар жокту камсыз кылып берип атат. Бул жагынан Садыр Нуркоевичке чоң рахмат айткым келет. Анан эң негизги аз маселелерди өлкөбүздөгү мына мектептерде канча жолу биз мугалимдер, ата-энелер ушул окуучулар менен канча жолу аракет кылсак да тарбия жакта баягы бизде телефон деген маселе токтолбой атат да. Бул телефонду мугалимдер ошо окуучулар менен талаш тартып эле убакыт өткөрбөстөн ал телефондордогу эң жаман нерселерди көрүүдө, ошо деги терроризм, зомби, порно деген жаш балдарыбыз көрүп, ушул биздин заманалык жаштарыбызды бузулуп аткандыгы байкалып турат. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, ушул интернеттерге 18+ деген баягы чектөөнү киргизсек кандай болот деген сунушумду айткым келет. Себеби балдарыбыз биз канча жолу тарбия берсек дагы телефондун бузулуп атканы коомубузга таасир кылып атат.